ТМЖ телеканалы буга чейин Оштогу троллейбус автобустардагы элди тейлөнүү автоматташтыруу боюнча 2 рет иликтөө жасаган. Анда демилге 2016 жылы көтөрүлүп, 2019 жылы ишке ашканы. Бирок арадан бир канча жыл өтсө дагы жол акыны карта менен төлөө толук кандуу ишке ашпай жаткандыгы жөнүндө сөз болгон. Бул темир көкчө валидатор деп аталат. Баасы 1500 евро же 130 000 сом. 2019 жылы Ош шаарында бардык автобус, троллейбустарга дал ушундай валидаторлар орнотулуп, ошол кездеги шаар бийлиги эми оштуктар муниципалдык унаалардын кызматы үчүн накталай акча эмес, электрондук карта менен төлөйт деп жар салган. Андан бери деле 3 жыл өттү. Бирок долбоор толук ишке ашпай, ара жолдо турат. Жол акыны карта менен төлөө үчүн жалпы 35 000 электрондук карта иштелип чыккан. Анын 5 000 пенсионерлерге, 5 000 окуучуларга делинсе, дагы 5 000 майыптыгы бар жарандарга ыңгайлашкан. Калганын жай тургундар колдонушмак. Картаны элге таркатуу үчүн шаардын 3 жерине сатуу борборлору да уюштурулган. Бирок дээрлик 4 жылдан бери карталар сатылып бүтпөй эле койду. Коомдук транспортто дээрлик 90% эл накталай акча төлөшөт. Ош шаардык кеңешинин депутаты Эсенбек Арзиев иликтөөгө берген интервьюсунда картанын сатылбай жатканына кызыктар тараптар бар экенин ачык айткан. Мен оюмча жана долбоорду жасаган адамдарда бир аз айып бар. Себеби ошол учурда бүт кантип иштешин, бүт расчетторун толук алган эмес. Бул атайын кылышкан. Атайын жана бизде ушундай акылдуулар өтө көп болуп коебу. Долбоор жасаганда дагы эртең ушул жерден кантип акча өздөрүнө өндүрүп калыш керек. Ошондой кылып жасалса керек нерсе. Шуну көп жолу айтып келдик. Буга чейинки мэрлер деле 2 мэр буга чейин. Экөөнө тең түз тапшырма бердик, аткарбады. Калкты тейлөөнү санариптештирүү үчүн 57 миллион сом кеткени менен анын натыйжасы чыкпай келет. ТМЖнын акыркы иликтөөсүндө Ош шаардык муниципалдык автоунаа ишканасы электрондоштуруу иши 2021 жылдын декабрь айынын аягында толук ишке ашат. Ал үчүн Элсом, Мбанк, Мегакомдун терминалдары аркылуу акча толтурууну жолго коебуз деген убадасын беришкен. 4 жылдан бери айтканын аткара албай жаткан мекеме элди убайымга салган убадасын эми ушул жылдын апрель айында ишке ашырабыз деп жатышат. Биз мурда Элсом менен кылып атканыбызда толугу менен аяктас бир 95% аяктап калды эле иш. Бирок ошол жакта токтоп калып, алар программасын өзүнүкүн обновлять этип калышты. 2.0 деп бирдеке жаңы версиясын чыгарып калышты. Ошодон иш токтоп калды ал жактанчы. Анан кийин эле биз ишти токтотпостон эле кайра улап тезирээк бүтүрүшүбүзгө аракет кылып жасап, Мегаком менен келишим түздүк эле. Келишим түзүп, азыр алардын технический специалисттери менен биздин технический специалисттердин ортосунда иш жүрүп жатат. Жана алардын иш планы боюнча азыр полный протокол интеграция бардык документацияларды алып толук бүтүп уже иш кылышып атат. Бир апрелдин аягы, майдын башыга аракет кылышып атат да. Ошол айга бүтүп калабыз деп. Эске сала кетсек, долбоорду ишке ашыруу үчүн Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы 684 000 евро берген. Анын 30% гранттык негизде, 70% кредитке алынган. Аны кайтаруу үчүн жылына жергиликтүү бюджеттен миллиондогон каражат бөлүнүп жатат. Бирок карызга алынган акчанын максатсыз иштетилип кеткени үчүн али күнгө чейин эч ким жоопкерчиликке тартыла элек. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.